Biz biliriz ушул шариат өкүмү негизинен 3 топко бөлүнөт. Бирөөсү ушул акыйда, экинчиси фиq, ахкам деп айтылат, үчүнчүсү адеп ахлак. Акыйдада эң бир туу чокусунда турган өкүм бул эң биринчи эле акыйда, ишенимдин туура болушунун башаты ушул биринчи Алла Таалага иман келтирүү. Ал эми ибадаттардын ичинде бүткүл ибадаттардын туу чокусунда турган, ибадаттардын башында турган бул ибадат, бул намаз болуп эсептелет. Намаз эң бир өйдө турган ибадат ушул экен. Алла Таала ушул намазды парыз кылып, жана ушул намаздын хикматтарын, пайдаларын да Кур'ан-ы Каримде айтып жатат. Иннас-салата танха анил фахшай вал мункар. Албетте намаз сени жамандыктан тыят дейт. Намаз сиз менен бизди жамандыктан тыюучу ибадат экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кыямат күнү дейт, бир адам ушул намаз менен барып, ушул суракта намазы дурус болгон болсо, анда калган амалдары дурус болуп бейишке, түздөн-түз бейишке кирет дейт. Себеби ошол намазы чындап намаз болгон болсо, жамандыктан тыйылган болот экенбиз. Көпчүлүгүбүз ойлойбуз, намазды окуп коюп, күнөө ишти жасасак дагы ошол намаз бизди куткарып кетет деп. Жок, андай эмес. Чындап намаз окуган инсан, Алла Таала айткандай, албетте намаз сени жамандыктан тыят дейт. Бул намаз жамандыктан тыйып, күнөө жасагандан кийин намазды Кудайдын астына алып барганыбыздан кийин намаз болгон болсо, биз натыйжа алат экенбиз. Бул жагында күнөө жок, же күнөө болсо да ушуна кичинекей күнөө болгондуктан Алла Тааланы кечиргенде түзмө-түз бейишке кирет экенбиз. Эми үчүнчү бөлүк өкүм бул Алла Тааланын адеп ахлак тууралуу берген өкүмдөр бар. Ушул адеп ахлак тууралуу өкүмдөрдүн эң бир туу чокусундагы турган адеп ахлак урматсый бул ата энеге болгон урматсый экен. Сиз ушунчалык балаңыз менен, жубайыңыз менен, бир тууганыңыз менен, кошунаңыз менен, досторуңуз менен жакшы ысык мамиледе болуңуз, күлүңүз, жайнаңыз, белек бериңиз, садака бериңиз, үйүңүзгө чакырыңыз, үйүнө барыңыз, конок болуңуз. Бирок ата эне менен жакшы мамиледе боло албасак, ал амалдардын баары бир тыйынга арзыбай калат. Кудум эле сиз намаз окубай туруп, 5 вакыт намазга жыгылбай туруп, башка ибадаттарды аткарам десеңиз, эртең күнү кыяматта биринчи жолу сизден намаз суралгандай, бул дүйнөдөгү мамиледе дагы эң биринчи кыяматта сизден сурала турган нерсе ата энеңе кандай мамиле жасадың деп суралат. Андан кийин кошуна, андан кийин дос, андан кийин бир туугандар кетет экен. Ошон үчүн сиз менен биз ушунчалык ата энебиздин урматын өз ордуна коюшубуз керек. Айрыкча ушу ата энеден дагы апабызга өтө көңүл бурушубуз керек.